Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз 7 канал студиясынан өзүбүздүн өзөк программасын баштап отурабыз сиздер менен. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстандагы абдан оригиналдуу, абдан өзүнүн ушундай бир өзгөчө орду бар, ар бир нерсени өзөгүнө жеткирип айткан, жазган деген аксакалыбыз келип отурат. Бул кишинин аты жөнү Муса Сапаев. Ассаламу алейкум. Жакшы келипсиз, бизге абдан кубанычтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Муса Сапаев бул тарыхчы, жазуучу, акын, идеолог, идеологияны иликтеп жүрөт, публицист, коомдук ишмер. Бул киши мынакей алдыбызда китептер турат, 31 китеп. Анын ичинде 11 китеп дүйнөлүк жана улуттук идеологияны ар тараптан иликтөө боюнча болуп тур. Эл тарыхчы коомдук бирикмесинин төрагасы, бүткүл дүйнөдө кыргызстандыктардын акыл тирек конкурсунун лауреаты, эл аралык алтын жүрөк сыйлыгынын лауреаты, Сорос Кыргызстан фондунун эл аралык конкурсунун 1-сыйлыгынын Абсумовдун Сайлеп жана Молдонияз аттуу адабиялыктардын ээси, Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы. Дагы бир жолу кош келипсиз. Мен сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Анткени көп жылдан бери пикир алышып, массалык маалымат каражаттарынан, социалдык желилерден өзүңүздү көргөндө жөнөкөй эле кишисиз. Баягы кыргыздын абдан жакшы сөзү бар. Манастын атын алсаңыз жана келсе бир киши деп. Биздин бүгүнкү улуттук идеология өзүңүздүн эң баягындай жаш кездеринен арнап келе жаткан бул мындай да башты сайып өзүңүз мен ушу сиз менен сүйлөшкөндө ушундай нерсе түшүнөм. Мынакей 45 жыл төрөлүпсүз, 1945 жылы жакында 80ге чыгып отурасыз. Өзүңүз политехникалык институт бүтүрүүчүсү катары автомобиль транспортунун эң ушул жеткенчегине чейин баягындай карьера жасапсыз. Анан идеологияга келип калдыңыз. Бүгүнкү кыргыз идеологиясынын улуттук идеология, мамлекеттик идеология дегенге анча эме кылбайм. Улуттук идеологиясынын абалы кандай? Мусаке бир кыскача бир кириш жасап айтыңызчы. Эми мындай болду да. Биз 70 жыл мына быйыл экинчи дүйнөлүк согуштун 80 жылдыгын ошондой эле ушул Кыргызстандын эгемен мамлекеттүү болушунун алгачкы ташбайыны койгон кайра курууга 40 жыл болуп атат. 1985 жылдын 23 апрелинде ошол кезде СККПСтин генералдык секретары, жогорку кеңештин төрагасы Михаил Сергеевич перестройка кайра куруу деп жарыялады. Горбачев. Анан ошол келип 6 жылга жетпей 91 жылдын аягында, декабрында ошол эле Горбачев СССРдин алгачкы президенти өзүнүн президенттик полномочиясын тапшырып, Советтер Союзу, держава катары, империя катары өзүнүн тарых жашоосун бүттү жарыялаганда, мына юбилейдин алдында отурабыз. Ошондуктан кыргыз улуттук идеология деп сөз кыла турган болсок, биз мына муну дайыма көңүлдүн борборун алышыбыз керек. Эмне үчүн? Биз 70 жыл Маркс, Энгельс деген «Капитал» деген эмгегинде Владимир Ильич Ленин аны өнүктүргөн социализм идеологиясыны ушу жан дүйнөбүзгө сиңирип, калемиз кан тамырыбызга коммунисттик идеология деп коммунисттик идеология СССРде коммунизмди куруунун идеологиясы болгондо да урааны коммунизм бүткүл адамзаттын жаркын келечеги менен башталган. Бир эле эмес, бүткүл адамзат ушу бара турган жолу бир эле коммунизм, башка жол жок деп. Ошондо жаштагы эгемендүүлүк 1991 жылдын 1-августунда декларациябыздын башы көрүнүктүү симпозиумду адам президент болуп Аскар Акаевич келип отурду да. Анан ошол Аскар Акаевич келип отурган маалда эле биринчи эле ушу идеология маселеси көтөрүлдү. Идеология маселеси кандайча көтөрүлдү? Идеология маселеси баягы биз эгемендүүлүк алганга чейин эле бизде коомдук уюмдар пайда боло баштаган.
ошол биринчи Ашар коом пайда болду. Анан Ашар коомудан саясий бутага алып, себеби дегенде Советтер Союзунун Кыргызстан конституциясы боюнча мындай альтернативалуу коомдук уюм партия түзүүгө уруксат эмес болчу. КПСС монополист болгон да. Конституциянын 6-чы беренесинде КПСС деп эле жазылып турган. КПСС баш направляющий сила деп